Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кимдегин биздин каналда биринчи жолу болгон болсо, биздин каналга кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, биздин жаңы тартылган видеолорду бөлүшүп көрүп туруңуздар. Бизден көптөн бери машина свалкага жана машина таштандыга ташталган машиналарга барып тартып коюңуздар. Кандай машиналар бар экен, тегеле запчас менен иштейсиңерби, запчас жөнөтөсүңөрбү деген суроолоруңарга бүгүн жооп берген тура көрдүк. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз машина свалкага, автосвалкага келдик, таштандыга. Алдыңыздардагы урулган жана мотору кармап калган же ушундай жана башка автоунааларды биз азыр тартып көргөзөбүз. Ушуна достор, биз буйруса жакында ошол запчас жөнөткөндү баштайбыз. Андыктан кандай машинага запчас керек болгон болсо, биз менен бизге кайрылып, кандай машинага запчас керек болсо айтсаңыздар, жөнөтүп беришке аракет кылабыз буйруса. Мында HD Саната HD автоунаасы турат. Азыр мен сиздерге көргөзөйм мунун жылы канча экен. Жылы 2007. Жана ушундай эле автомат коробка экен. Алды жагынан урулуптур. Калган жактары таза экен. Мунун баасы $1300. Ал жакта Samsung турат, мунун баасын сурабай калыптырмын. Сантафелер турат. Аябай көп Сантафелер. Алдынан урулган жана мотору иштебей калган ушул сыяктуу машиналар турат. Мына көрүп атасыңар, булардын бардыгын о жерде 5 отурат, 5-10 тең алып кет дейт. $1,500 берем дейт. Негизи биз азыр жөн эле сурап бааларын билгени келдик. Буйруса биз алып баштасак мындан дагы арзаныраак алса болчу да экен. Негизи кимдегин запчас менен иштейт элем дей турган болсо, анда биз сиздерге запчасты дагы кыркып жөнөтүп беришке аракет кылабыз. Ушуна достор, мына жерде кесилип турган HD Саната HD автоунаасы. Ушундай болуп, негизи кесилип жөнөтүлөт. Кыргызстанга ушундай кесилип жөнөтүлөт. Мунун аркасы дагы мына HD Hyundai Саната автоунаасы, аркасы дагы арканкы эшиги, алдыңкы эшиктери жана мотор коробкалары, арканкы моз, балка жана ошондойдун бардыгы чогуу кетет. Ушуна достор, бул жакта болсо Devo Kalos $500. Мында турат жанагы Kia Rio, Кыргызстанда бул жерде Pride $500, Avanta 2-би, 3-бі билбейм $500. Мына бул Matiz $400, Morning болсо $400 алдынан урулган. Мына көрүп атасыңар, өз негизи көпчүлүк запчас менен иштегендер билет. Ходовой часть алдыңкы бөлүгү ходовой болот. Алдыңкы бампер, фара, радиатор жана башка. Алдынан урулуп калган машиналар башка аркасынан урулган машина салыштырмалуу бир аз арзаныраак болот. Например, мону $400 алсаң, алдыңкы эшиги, мотор коробкасы, башка нерселердин дискалары өзү эле бир канча турат экен. Мына жакта дагы ушундай эле Devo Kalos автоунаасы турат. Ушулардын бардыгын айтат, 500дөн берем дейт. Негизи 500дөн эмес, 400дөн деле бер десең берчүдөй. Свалкада турат да. Муну бизден Кыргызстандан башка мамлекеттерге дагы сатып алып кетишет. Мында турат $500 Pride, наркы алды жагынан урулуптур, калган жактары таза эле. Булардын жылдары эски, 2005-2006 Кыргызстанга мындай машиналар Cruze турат, кирбей калды. Мында турат Cruze, алды жактары бардыгы таза. Chevrolet Cruze. Алды жактары жакшы, аркасынан урулган болгону. Азыр мен сиздерге тартып көргөздүм. Ал жакта турат Kia Pride жана Kia Ray. Жана мен өзүмө машина жөнөтпөдүм беле. Мен сиздерге буга чейин дагы контейнерден түшүп аткан видеосун дагы тартып жөнөткөнмүн, көргөзгөнмүн YouTube'дан жана домпок машина деп. Мунун аты Kia Ray 1 литр, объему, автомат коробка, аябай аз расход кылат, экономичный, бийик, компактный автоунаа. Ошондойдун электромобилинде силерге көрсөттүм эле. Ошондой автоунаа экен бул дагы. Бирок алдынан урулуп жана томолонтта кеткенби, крышаларынан дагы бирийип кеттир. Булардын балары $1000 экен. Муну кыркып запчас кылып алып барып болчу да. Бул жакта Solaris'тин хэтчбеги турат. Solaris'тин хэтчбеги. Жана ошондой эле Cruze HD жаңы эле көрсөттүм. Бул Samsung Jet Өзбекстандан көп сурап калышат. Өзбек бир туугандар.
Булардын баасын сурабай калтырыбыз. Негизи азыр бир катар бааларын сурап чыктык эле. Көпчүлүгүн айтканды унутуп калдык. Бул көрүп турган машина алдыңдан тааныбай атсаңар керек. Бул Volkswagen Jetta автоунаасы. Бунун жылы жаңы, бирок ошо жылы жаңы алдынан уруп калганына байланыштуу мунун баасын арзаныраак айтты, 2,5 миң дейт. Арзан 2,5 миң дешиңер мүмкүн, бирок ичин караңыздар, аябай таза. Бардык комплектациялары бар экен, көпчүлүгү мына память сиденья же электросиденьядан башкасы жылы. Азыр мен айта кетейин. Урматтуу достор, мунун жылы 2015 экен. Коробка автомат, бул жактан мониторлор болгон, подушкалар атып кетиптир, алды жагынан урулуп калыптыр. Ушундай автоунаа арка жагынан көрүнүшү Volkswagen Jetta 2015 турбо дизель окшойт, TDI деп турат. Аркасында партроник датчиктери бар экен. Негизи алды жагына урулуп калса, баары таза 2,5 миң деп айтты. Андыктан мен сиздерге BMW-ларды көрсөтөйүн. Мына BMW 700, 730 бекен, 740 ба, азыр аркасына өтүп көрөбүз. 2002 жылкы, алды жагынан эле урулуп калыптыр. Калган жактары таза. Болгон баасы $1000 дейди. Ушул машинаны $1000. Мына жактагы машиналарды $2000 сатып жүрүптүр. Бул BMW анча ходовой эмес дейт, ошон үчүн арзан. Мыналарды $2000 саттым деди. Үчөө бар экен, үчөөндөн сатып жүрүптүр. Бул 525. Көпчүлүгү муну самурай дейт, каш дейт, билбейм. Ат коюшка эле биздикилер уста. Ошондуктан алдынан урулуп калыптыр. Бул дагы самурай. Ушул эле машиналарды мен сиздерге арка жагынан көргөзөйүн. Жылдарын бардыгы эми запчасты туру келе берет бири-бирине. M5 деп жазып коюптур бул жагына. 735 3,5 объемдук семерка экен, $1000 530 ай. Ал жагындагысы дагы ушундай кузовта. Ушуларды $2000 саттым дейт, бул болсо $1000 деп айтты. Ушундай достор, дагы биз алдыда биз менен болуп туруңуздар. Портерлердин кузовтарын, моторлорун жана коробкаларын, ошондой эле дагы башка машиналарды дагы тартып көргөзүшкө аракет кылабыз. Негизи Кыргызстанда мындай жаткан болсо, мындай жатпайт эми, Кудай сактасын, бизде жатпай калсын. Андан көрө биздикилер жакшына кылып айдайт. Машиналар корда бул жерде. Таптаза эле машиналарды свалкага ташып салышат. Ошо достор, мен сиздерге мына дабл кэп же болбосо супер кэп мындай портер бирлерди көргөзөйүн. Бул ушуну азыр 1,5 миң деди. Бул LPG газ 99-жылкы экен. 99-жылкы электропакет. Мотору болсо LPG газ менен жүргөн 99-жылкы Porter 1. Porter 1-лердин алды жагынан көрсөтөйүн. Бардыгын 1300дөн берем деп айтты. Мына дабл кэптер эми невыгодно, буларды алып кыркып эле мотор коробкаларын запчаст алып иштетиш керек. Ушундай достор. Мына жакта K5 турат. Азыр мен бул K5'тин баасын билбейт экенмин, азыр мен баасын сураган K5'ти көргөзөм. Мына мопедте мотороллор деп эле тил дагы келбей калды, айланбай сынып калып атат. Мопедтердин сыныктарын карала. Жөн эле жатат. Дамасты миндирип коюптур. Менен Дамас суранып аттыңыздар эле отургандарына, Дамас. Азыр мен сиздерге кузовтарды дагы тартып көргөзөйүн. Жөн эле жатат да, тоба. Бизде велосипедтер да мындай жатпаса керек. Болгону мына ушулардын баасы 200, 300, 150 ар кандай. Болгону мынанысы эле сынып калыптыр. Калган жактары жакшы эле болсо керек. Негизи скутер. Аябай сонун машина, баягы машинага мукетте мотоцикл. Буларды минип алып эле узулдашып тынбайт карыстын катындары. Катындары деле, эркектери деле мопедти минип алышып аябай шаардын ичинде деле шабылдап жүрүшөт. Мына көрдүңүздөр. Мына жактарда машиналар турат. Мен эми бир чекеден көргөзөйүн. Мен сиздерге мына жерде K5'тин баасын көргөзөм дедим беле. Бул K5 таза экен, негизи эмне болгон, мотору сатор кармап калса керек. Мунун баасын $2000 деп айтты. Мына таптаза таксиде жүргөн. Шуну алып, кыркып, алдаркасын баардыгын запчастарын салып беребиз. Ушул жерден кыркып салып берсе болот. Негизи наранда Саната N20 турат, биз айдап жүргөндөгүдөй. Ушундай газ автоунаас.
газ менен жүргөн. Ал жакта дагы бирөөсү совсем урулуп кетиптир. Талкыланып алдыркасы муну мотор коробкасы эле жарактуу болбосо, калган жактары бүт эле жараксыз болуп калыптыр. Муну андан деле арзан алса болсо керек. Көрүп атасыңар. Бирок комплектациясы аябай жакшы экен. Старт стоп, монитор, подогревтер бар экен эле. Аябай жакшы экен. Азыр эми мен силерге портерлердин моторлорун көргөзөйүн. Моторлор бул жерде кандай жыйылып турганын. Мынаны дагы алып кет дейт, 1,5 миңге берем дейт. Мына жүрөт экен таптаза боюнча. Көрдүңүздөр, урматтуу достор, моторлор негизи жыйылып эле жатат. Мына жерге жазып коюптур. Бул 126ныкы, бул 123ныкы, бул 123, бул болсо 126. Шуна моторлордун мында дагы турат 126 деп моторлорун жазып коюптур. Мотор коробкасы менен селый алам деген досторго селый ушундай алып жөнөтүп беребиз. Бул болсо бул турган бул жерде 8 бар экен. Портер 1дин мотор экен. Мотор коробкалары менен чогуу. Бул жерде эми өзүңүздөр көрүп турасыздар. Моторлор ар кандай состояниялары, май жегендери, май агып кеткендери бар. Бул мотор бардыгы селый, өзү эле эмес. Стартер бул жагында жана аппаратурасы, помпо, ушундай эле жанагы неле подушкаларын кармап турчу генераторлары бардыгы чогуу кетет. Чогуу кетет. Мына жакта жылы, жаңыраак, жакшыраак, тазараак мотор турат. Бул эмненин мотор экен билбедим. Негизи бул жерде көбүнчөсү эле портердин мотор экен. Портер 1, портер 2, ушундай 123, 126 мына жакта дагы жыйылып турат. Эми көргөзө берсе, бул силерге баягы темирдей эле көрүнүп атса керек. Таштандык окшоп. Бул бардыгы эми акча, бирок арзан. Кимде ким запчасть менен иштейм деген болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз сиздерге өзүңүздөр каалаган запчастьты арзаныраак алып жөнөтүп беришке аракет кылабыз. Жана ошондой эле бул жакта көрүп атасыздар, эми көпчүлүк учурда корейский машиналарга стоптор, задний видтер, жана руль, компьютер, жана окшогон керектүү баягы сынып калчу нерселер көп. Бул жакта жанагы амортизатор, пружина, жана эмне деп койчу эле? Ушундай машинанын могул жакта воздухомер, да ушундай нерселер, радиатор, вентилятор, капот, эми айта берсе көп өзүңүздөр көрүп атасыздар. Могул жакта жыйылып эле жатат. Печканын нелери. Эми сиздерге бул жагын көрсөтөм. Машиналарды алып келип эле мындай кылып эле таза машинаны бөлүп союп запчастка сатып беришет. Жүрүп эле жүргөн машиналар. Мына бул жакта Киянын жана Hyundai'дын моторлору экен. Бул жеңил автоунаалардын моторлору. Жана бул жакта аккумулятор, каласаңар, фарлары, жана алдыңкы оптикалары, гранаттар, жана ушундай эле бизге керектүү болгон автоунаалар. Бул болсо ошол Kia Optima'лардын жаңы эле эң биринчи чыккан үлгүлөрү. Магнитофондордун түрлөрү турат. Ал жакта көрүп атат болушуңуздар керек. Менден күндай каранда суранып каласыздар. Мына каранданы чачып атышат. Таптаза эле каранда муну чачып азыр. Чачып мына бузуп атат. Каранданын алиге устасыга фаркы жок дегендей, буларга айырмасы жок. Кааласа бүтүн сатат, кааласа чачып сатат дегендей, мына урулган жерлери жок, бардыгы таза экен. Болгону ушундай машинага запчасть керек болгондуктан сатып кыркып сатып атат. Мына сатып алган адамдар портерге жүктөп кетип атышат. Мына болсо HD саната. HD саната мына адамдар алып портерге жүктөп алып барып контейнерге жүктөш каалаган запчастьты жүктөп алып кетишет. Муссо, Саңёң муссо. Үстүдө окшогон жана мындай кылып алды жагын кыркып, арка жагы кереги жок. Бүт керектүү запчасттардын баардыгын алып кетишет. Мына жакта моторлордун каалагандай проводдор жыйылып эле жатат. Ошондой эле газовый оборудованиялары, мына эшиктердин түрлөрү, оң жак, сол жак капталдары, аванта, багаж жана башка. Мына жерде туугандар чачып каалаган запчасттарды каалагандай кылып жүктөп берет. Ушундай достор, жана биздин мына аркаңкы балка, пружина бардыгы керектүүлөрдүн керектүү каалагандай кылып оригинал запчасттар
Ал жакта темирге баягы ийилип калган, кыйшайып калганды булар деле сатпайт. Булар деле мынтип темирге, мынанын бардыгы темир. Мынанын бардыгы темир. Көрдүңөрбү? Машиналарды пресстеп койгон. Мыналардын бардыгы темирге кетет. Керексиз запчастар. А керектүү запчастарын алып калып, азыркыга окшоп жийип, мындай кылып сатышат. Ушундай достор, мен сиздерге азыр баягы портерлердин бортторун сурап каласыздар. Азыр анал жерде 1-2 борт турат, ошону дагы көргөзөйүн дагы. Андан видеону аяктайлы. Ушундай достор, биздин каналда кимде-ким биринчи жолу болгон болсо, биздин каналга подписаться болушту унутпаңыздар. Жана биздин Instagram баракчабызга, Telegram группабызга кошулуп, запчастка заказ берем десеңиздер, биздин ошол 82 менен башталган номерлер WhatsApp'ыбыздын ссылкасы. Андыктан ошол жака кошулсаңыздар болот. Мына урматтуу достор, бул Porter 133-түн арканкы борту. Ушул турушу $450. Ушул турушу. Бул 126, 133 бардыгына туру келе берет. Бул болсо дубль кабинаныкы, бир аз кыскараак. Мунуку $250 экен. Жана астында андан чоң 1 тонна 200-дүкү, жана башка ал жакта капоттор, крылолор, ушундай машиналар турат. Ал жакта эшиктери, калаган эшик, оң, сол, арканкы, алдыңкы эшиктерди ушул боюнча буйруса запчас менен иштеп, ушулардын бардыгын жөнөтөбүз. Кабинасын кабинадай, жанагы моторлор мотордой, баллонун баллондой, буйруса калаган запчастарын карды. Эми буйруса мындан бияка тез-тез видео тартып чыгарып турабыз достор. Андыктан биздин видеолорду калтырбастан көрүп туруңуздар. Андан кийин биз менен болуңуздар деген үчүн баарыңыздарга биздин видеону акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирип кетем убакыттан пайдаланып. Көпчүлүгүңүздөр жакшы биздин каналдын өсүп өнүшүнө ийгилик каалап ыраазычылык билдирип жатасыздар. Мен да сиздерге ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга рахмат, Алла ыраазы болсун. Кээ бирки түшүнбөгөн адамдар дагы деле бизден Porter 1-ди, Matiz 3-тү же болбосо башка нерсе сурап жатышат. Бизге негизи Кыргызстанга 2014төн жогору машиналар кирет. 2014төн жогору машиналар. Ошолорду гана тартып көргөзөбүз. Булардын бардыгы жөн эле запчас. Запчас керек болгон болсо, ушуларды союп, кыркып, кесип, каалагандай кылып жөнөтүп беребиз. Ушуна достор, андыктан баарыңыздарга аманчылык, тынччылык, аман болуңуздар. Сиздерге сагынычтуу салам Кореядан. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.